welcome to our Alay event. And this is the presentation of our collection from Alay and Alay regions, from the women cooperatives. Бүгінгі біз өткөрүп аткан иш-чарабыздын аты Алайдан Ааламга деп аталат. Бул жерде бүгүн Алайдан келген аялдардын кооперативдери бар. Тоонун башында отуруп, жөн отурбастан эжелер сонун нерселерди кылып атышат. Ошо нерселерди азыр үстүнөн чыгып көрсөтөбүз силерге. Бүгүн биздин Алайдын туулган күнү. Айпери, Айселя, госпожа Аня, бияка силерде чыгып берсиңер. 26 октябрь күнү Ошто Алай деген бренд жаралган. Ал Алай деген брендти жараткандар бул Ош регионунда иштеген Алай ишкер айымдары коомдук бирикмеси. Чоң Алай менен Алайда иштеген айымдар биригип туруп, кооперативдер биригип туруп башын биз биригип иш кылайлы деп туруп бренд Алай дегенди жаратканда. Баарыңыздар куш келипсиздер. Бул бренд Алайды биз көптөн бери аябай эмгектенип, биздин ушу Алай чоң Алайдын угуз энелерибиздин эмгеги менен жана ошондой эле биздин чексиз көп жардам кылган өнөктөштөрүбүз менен биргеликте ушул галереяда бүгүн Бишкекте ушул Алайдан Ааламга аттуу коллекциябызды сиздерге тартуулап отурабыз. Business Association of Alay, with training, in designing, in producing, in marketing, we will help you. Ойлойбуз бул ярмарка жаңы демдин, жаңы нерсенин башаты болот. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү жарманкенин жана иш-чаранын уюштуруучулары жана коноктору. Мына ушундай сонун коңур күз болуп атат. Бүгүн эртең Бишкекте абдан сонун маанай биздин шаардыктар үчүн, негизи эле коноктор үчүн абдан жакшы иш-чара болуп атат да. Анан чынын айтканда мен деле эмес, ошол постерди көргөндө жана чоң эне мененчи Алай деп, менимче Бишкектин баары, өлкөнүн баары андай популярдуу пост болгон эмес. Лайктар абдан көп болду бардык жерде. Бардыгы колдоп атышат, демек өзүнүн максатына жетти да. Уктелек танкын Алайдын, укпагандар да бар экен, укмуштуң ушул Алайдын. Бүгүнкү ушул көргөзмө көңүлүң өргө толот деп, ойлогондой болот деп мен ошону каалаймын. Шаң кошуп ушул майрамга шаан изин ачып берүүгө шатырата кол чапсаң, мен дагы шапа-шупа жараймын. Айымдарды, таланттуу айымдарыбызды бириктирип, алар жасаган ошол килемдерди, кийимдерди сатыш керек. Анан абдан менин оюмча бул келечеги бар. Бүгүн дагы абдан сонун иш-чара өттү. Алай районундагы Урлай өкмөтүнө карашылуу Кеңжил айылынан келдим. Ишкер айымдарда иштейм. Жүндүү иштетүүнүн үстүндө иштейбиз. Кол өнөрчүлүк болбосо, колду кайдан жаралмак демекчи, кыргыз элинин кол өнөрчүлүгүн жандандырып, дүйнө элине таанышкым келет.
өрөөнү Кыргызстан боюнча ушул кол өнөрчүлүккө абдан бай, абдан мындай биздин мурасыбызды сактаган өрөөн деп айтса болот. Анан ушу алайлык айымдар ушул кыргыздын салттуу кол өнөрчүлүк ыкмалары аябай сонун кармап жаш муундарга окутуп, үйрөтүп азыркы күндө ушинтип экономикабызга дагы маданий мурасты сактаганга дагы абдан чоң салым болот. Мне понравилось, как поют, всякие сувениры продают. Там вроде бы все национальное, но еще как-то смешано. Алай. Это как алайский язык. Еще означает то, что это еще алайская природа. Вот что я думаю.